Саламатсыздарбы? Мен атым Гүлкайыр. Биз бүгүнкү мигранттардын суроолоруна жооптор аттуу эфирибизди баштап жатабыз. Бүгүн биздин мигранттардын суроолоруна Кыргыз Республикасынын мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн юристи Кубаныч Кожоев жана Эмгек мигранттардын кесиптик бирлигинин төрагасы Ишанкулов Жамалидин болмокчу. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Мен түз эле суроолорго өтсөм, Кубаныч мырза жана Жамалидин мырза бүгүн биздин эфирге убакыт табып катышып, биздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат, жооп берип атканыңыздарга. Жана Кубаныч мырза айтып кетсеңиз, ушул тапта Кыргызстандан барган эмгек мигранттардын абалы кандай экендиги жөнүндө айтып бериңизчи. Эми алдыңкы жылдарга салыштырмалуу азыр биздин мигранттар привилегиясы чоң. Биз мына 23 декабрдын 2014 жылы экономический Евросоюзга киргенден кийин биздин жарандар бул жерде азыр без патент, көп жердечи без разрешения на работу жумушка кирип орношуп иштегенге укугу бар. Иштеп атышат. Анан кийин нарушениялар эми көбүнчөсү биздин мигранттар өзлөрү талап кылбайт, требования кылбайт. Договор сурабайт. Жумуштун требованиясын жакшы эметпейт. Киришип, аныктап, отношениясын жакшы түзбөйт. Ошондон көп жерде мындай түшүнүксүз болуп калат. Азыр ошол вопросторду чечип атабыз, карап атабыз. А так башка эмелерге караганда биздики жакшы аябай. Чоң рахмат. Жана миграциялык каттоо боюнча суроо берейин. Ошол акыркы учурда бизде көптөгөн мигранттар жалган, мындайча айтканда, мыйзамсыз каттоолор менен көп кайрылышат. Эмне үчүн биздин мигранттар өз алдынча документтерди мыйзамдуу түрдө, мыйзамдуу жол менен түзүшпөйт? Эмне кыйынчылыгы бар? Официально каттоого туруш үчүн собственник, то есть квартиранын хозяины менен сүйлөшүш керек да. Мына бу жерде собственник каршы эмес, квартирасын берет, сүйлөшөт, жашайт. Бирок эмне себептен регистрацияга макул болбойт, потому что двухкомнатный квартирага бизде жилищный коммунальный эмелер боюнча, эрежеси боюнча сакталбайт. Двухкомнатный квартирада аш барса 4-5 адам жашайт. Биздикилер одан ашча болуп калат, кем болуп калат. И, соответственно, мыйзамга туура келбейт. Бул бир. Экинчиден, это сокрытие налогов. Если собственник квартираны тапшыргандан кийин, ошодон налог төлөш керек. Ошолор качып, көбү эмеге барбайт. Регистрация тургузбайт. Ошол проблема. Дагы бир жолу ушундай эскертип кетпейсизби? Ушул мыйзамдуу түрдө миграциялык каттоого турбагандыгы мигрант үчүн кандай кесепеттерди алып келет? Бул служба эме 18.1 КоАП деп айтылат. Эми орусча тилге өтөйүн. Кодекс об административных правонарушениях, статья 18, прим. 1.1 и башка эмелери, ал жерде пребывание на территории Российской Федерации без регистрации, без соответствия по адресу, жана башка ал жерде көп пункттар көрсөтүлгөн. Ошонун баардыгы штраф катары эсептелет. И азыркы учурга азыр кичине
мындай поблажканы берген орысчада. Себеби пандемия болуп, Российский Федерациянын президент указы боюнча азыр акыркы 791 указы боюнча 5 декабрдан былтыркы жылдан 15 июлга чейин продление болгон. Эч кимди депорт кылбайт. Бирок мыйзам, уголовный кодекс жана башка эмелер иштеп турат. Соответственно, нарушение кылса, кылмыш иш кылса, башка болсо жоопкерчиликка тартылат. Чоң рахмат. Ана администр боюнча, соответственно, штраф салынат, бирок депорт кылбайт. Чоң рахмат. Дагы бир биздин мигранттан суроо келиптир, кичине узунураак экен, окуп берип койсом. Биринчи Биринчи аялымдан бир балам бар болчу. Ошого сот аркылуу алимент өндүрүшкөн. Ал чечимди мен 1 жыл өткөнчө мага билдиришкен. Себеби аялым адрести туура эмес бергендигинен мени таппай көпкө жүргөн дешет. Анан алар тааныштары менен жумушумдан көрүп калып аларга айткан. Сот аткаруучулар бухгалтерия жолдомо жолдоп анын негизинде айлык маянамды 30%-ын жана төлөнбөй калган 1 жылдык алимент деп 50%-ын бөлүп койгон. Ошондо 12 000 айлык алсам, 9 000 алиментке кармап калчу. Азыр учурда башка үй бүлөм бар, 2 кызым бар. 3 000 менен үй бүлөмдү бага албай калганымдан Москвага жумуш издеп келгем. Алимент боюнча карызым бар. Ошондуктан кайра Кыргызстанга барсам, кайра Россияга келе аламбы? Деген суроо экен. Бул жерде бир эмес 2 суроо болуп атат. 2 суроо эмне себептен алимент боюнча, значит, биринчи ЗАГС бар, балдарым бар, экинчи. Аны сотко кайрылыш керек. Сотто, значит, башкадан эмес чыгарып берет, чечим чыгарып берет. Аны мен жакшы айта албайм. Ол соттун чечими боюнча. Экинчи, Россиядан чыккандан кийин кайтара кириш боюнча. Россиядан чыгып баратканда, кайра кирем деп атканда, нарушениясы жок болсо деген сөз, орусча эми берип цитата кылып коеюн. Если иностранный гражданин, находясь на территории Российской Федерации в течение 3 лет, допустил от 2 и более административных нарушений, то в отношении него применяется мера об ограничении пребывания на территории Российской Федерации до 3 лет с момента фиксации. Значит, был нарушение болсо чыккандан кийин кире албайт. Ол бир. Азыркы учурда официально жумасына 2 авиакомпания регулярный рейсти аткарып атат. Аэрофлот жана Аэротрафик. Маршрут Москва-Бишкек и обратно. Ошол рейске нарушениясы жок болсо, ошол рейстерге Бишкектен билет алып учуп келсе, работа деп киргенге укугу бар. Аны эч ким токтотпойт. Башка компанияларга алып туруп, чартерный рейске алса, аны эч ким учурбайт, и учуп келсе дагы бияка Россияга киргизбейт. Эмне себептен чартерный рейске только основаниясы болсо, ошондо учуп келген укугу бар. Основания деп ошо указда жазган, Россиянын ата-энеси же жолдошу же келинчегинин экөөнүн бирөөсү россиянин, гражданин Россия болсо, воссоздание семьи деп туруп киргизгенге укугу бар. Жана одан тышкары леченияга, обучение, командировка и ошолорго ошогон моменттер болсо, через согласие, разрешение посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике аркылуу ошолар список менен, тизме менен киргенге болот. Чоң рахмат. Дагы бир суроо бар экен. Эшназар мырзадан келиптир. Мен Москва шаарына барып 3-4 айдын ичинде чоң торговый центрге грузчик болуп жумушка кирдим. Иш берүүчү менен 1 айга 40 000 сом айлык берем деп сүйлөшкөн болчу. Бирок биринчи ай айлыгымды толук төлөтүлүп берди. Экинчи ай жарымын берип,
жарымын кечиктирип беремин деген. Ошентип 2,5 айлыгымды ала албай ишимден кетип калдым дейт. Бул окуяга 7 жыл болду. Эмне кылсам болот? 7 жыл 7 болсун. ай болду, кечиресиздер. 7 айбы. 7 ай болса керек да. 7 ай болсо, ондо значит мындай. Өзү жумушка киргенде трудовой договор түзүш керек. Бул обязательно. Ансыз иштеш мыйзамга туура келбейт. Өзү. Бу жерде көп нерсени айтып кетиш керек. Биздин жарандар келгенден кийин, жумушка орношкондон кийин биринчи ошо трудовой договор түзүш керек. Эмнеден алыш керек? Индивидуальный налогыдан. СНИЛС деп коет. СНИЛС алыш керек. Так. Бу жерде таймер кетти. Мына болду. СНИЛС алыш керек. Жана 2 пакет документтерди тактап туруп, аны жумушка орношуш керек. Эми азыркы бул Эшназар айткан боюнча жарымын айлыгын ала албаса, бизге келсин, биз арыздын негизинде карап туруп, жардам бергенге аракет кылабыз. Биздин дарек ошол Москва шаары, станция метро Полянка, улица Малая Полянка, 12А. Бирок бизге келгенден алдын жетекчи каерде иштеген дарегин билиш керек, точный адрес. Жетекчи ким, кимдин колунда иштеген, ким болуп иштеген, жана телефон номер. Хотя бы ушул маалыматты биз жардам бергенге аракет кылабыз. Чоң рахмат. Менде ошол дагы бир суроо бар. Ушул бизде официалдуу түрдө мигранттар иштешет, договор түзүп алып. Анан көбүнчө дагы мигранттар подработка дегенге кызыгышат. Подработкага жумушка орношууда дагы отдельный дагы договор түзүп жумуш жүргүзүш керекпи же мындай ишенич түрдө иштесе болобу? Подработка кандай болот? Подработка деген бул неофициальный мындай эметкенде, неофициальное выполнение работы без учета налогов и жана башка эмелер боюнча. Бирок частный работодатель, частник болсо, ошондо гражданско-правовой акт договор деген болот. Ошону түзүп, ошонун негизинде иштеш керек. Ушуну айтып кеткениңиз үчүн чоң рахмат. Ушул аябай ушул суроо менен көп кайрылышат бизге. Дагы бир суроо бар экен. Руслан деген мырзадан келиптир. Жакында мен жаңы каттоону 2021 жылдын 20 февралына чейин жасадым. Анда мындай деп жазылган: чет элдик жаран Россия Федерациясынан миграциялык каттоолорду түзүү мөөнөтү аяктагандан кийин кетүүгө милдеттүү. Эми эмне кылуу керек? Мен Россия Федерациясынан кетишим керекпи же 15 июлга чейин боло аламбы? Азыркы указдын негизинде ал кайрадан, значит, собственник деген жана мен айттым го, хозяин квартирасы менен барып туруп, бул жерде жашайм, хозяин квартира каршы эмес, мени регистрацияга турганга макул деп туруп, жана өзүнүн трудовой договорду көрсөтсө, значит, 1 жылдык, 8 ай, 9 айлык мөөнөтү болсо, продление кылууга укугу бар. Нарушениясы болсо штрафты төлөйт, бирок аны эч ким депортация жана выдворение кылбайт. Чоң рахмат. Дагы суроо. Так, кандайсыздар? Биз документтерибиздин баарын жоготуп алдык, паспорт, бардык документтерди. Кантип туураласак болот? Биринчиден, документ жоголгондон кийин, биринчиден полиция бар, арыз жазыш керек. Полиция кайрылгандан кийин, полиция ал жерде талон уведомление деген болот. Талон уведомлениени бергенден кийин 10 күн алар текшерет. Өзүнүн ишин алып барат. 10 күндөн кийин документтер табылса,
справканы жазып берет. Эми азыркы учурда кээ бирки полициялар жазып атат, отдел полиция, кээ бирки жазбайт. Бирок кийин ошо документти алып туруп посольствого барат. Посольствого баргандан кийин свидетельство возвращения на родину, СВР деген документ жазып беришет. Ал платный, ашыкча турат. Bir ayga жазылат. Bir айдын ичинде, значит, биздин жаран чыгып кетиш керек. Чыгып кеткенден кийин, Кыргызстанда келгенден кийин документтерин оңдошот, туурабы? Вот документтерди оңдотуш туруп, потому что ID картаны киргенден кийин бу жерде Россиянын территориясында ID карт берилбейт. Даже посольство аркылуу берилбейт. ID карт только Кыргызстанда берилет. Посольство загранпаспорт алганга укуусу бар, бирок анын үчүн ID карт болуш керек колунда. Ошондон документтин баарын жоготкон болсо, значит, только Кыргызстанга барып восстановление кылып туруп андан кийин келет. Чоң рахмат. Дагы бир суроо. Так. Айнура айымдан келиптир. Саламатсызбы? Мен буга чейин маска режимин бузганым үчүн 2 жолу айып пул салынган. 3-чү жолу айып пул салса депортация болуп кетишинен корком. Мени депортация кылышы мүмкүнбү? Жок, штраф салат. Азыркы указдын негизинде депортация кылынбайт. Бирок дагы 2-3 жолу ошондой нарушение катталып эле калса, ондо Россиянын миграция кызматкерлери Сахаровада Центр содержания иностранных граждан деген эме бар. Ушундай бир кандай десем, центр бар да, кармачу жай. Бул жерге алып барып эмет коюшу мүмкүн. А так депортацияга мүмкүнчүлүгү жок. А так депортация мүмкүнчүлүгү жок. Биздин жерлештерге мен кабарым, мыйзамды бузбай, мыйзамды аткарып жүрүш керек. Не только полиция, камералар бар, башка эмелер бар, фиксация болуп туруп, регистрация болгон жерге сообщение барат, а биздиктер регистрация боюнча, адрес боюнча жашабайт. Ошондон көп нерсени билбейт. Андан кийин эмне себептен, эмне кандай болгон сурап жүрө беришет. Ошондон мыйзамды бузбай, жумушун жакшы аткарып жүрсө жакшы болот дейм. Чоң рахмат. Мен дагы бизде эмгек мигранттардын кесиптик бирлигинин төрагасы Эшенгулов Жамалидиндин дагы даярдалган суроолор бар болчу. Жамалидин мырза, сизге берейин. Сиз суроолоруңузду берсеңиз болот. Сөздү сизге берейин. Рахмат. Рахмат, угулуп жатабы? Ооба. Кубаныч мырза, сизге чоң рахмат. Биздин ишибизде бир топ кызматташып бизге мыйзам актыларыны көрсөтүп, жардам берип жүрөсүз. Ошондой болсо дагы мынау көпчүлүк ушу биздин ишибизде мигранттар мындай маселе менен көп каралышат да. Ошо мен иштеп жүргөндө мынча акчамды бербей коюшту. Себеби дегенде мен дейт сага штраф салганбыз. Россия Федерациясынын мыйзам актыларында ушу штрафные санкции бар, работодателдер имеет ли право дегендей, да? 238 статья Трудовой кодекс Российской Федерации, ал жерде жазылган меры наказания эме боюнча
возмездие за нанесенный моральный материальный ущерб компенсация дегендерге бар. Ал жерде акча далай штраф мындай кармап калса болот. Бирок работодатель өзү штраф кылганга укуусу жок. Работодатель наказание катары биринчи замечание кылышы мүмкүн, экинчи жолу выговор кылышы мүмкүн, үчүнчү жолу увольнение кылышы мүмкүн статья боюнча. Машык үчүн жумушка чыкпай койсо, урлук кылса, ошондой боюнча ошондой моменттер болуп калса, ондо увольнение кылганга укуусу бар. Чоң рахмат. Биздин биякта связь начар болуп чыгып кетти окшойт. Анда мен өзүмдүн кийинки суроомду бере берейин. Бияка келген, Мен 2 жылдан бери Россиянын Санкт-Петербург шаарында иштеп келем. Кыргызстанда кызым калган, 10 жашта дейт. Кызымды бул жака алдырып окутсам болобу? Кандай документтер керек дейт. Биринчиден ошо мектеп менен сүйлөшүш керек. Мектеп менен сүйлөшүп орун болсо, мектептен окуган жерден документтерди истребование кылыш керек. Анан кийин на пересечении границы доверенность жазып бериш керек алып келе турган адамга. Жана справка именно лаборатория Банецкого, Орвать деген. Не позднее 3 дней, 3 күндүк эме боюнча, мөөнөтү боюнча. Чоң рахмат. Дагы бир кызыктуу суроо бар экен. Бизде жаш бала мигрант жазыптыр. Айылдаш досторум Россияга иштөөгө көп чакырышат. Сен келе берсең документ жагын бүтүрөбүз деп. Ишенсем болобу деген суроо экен. Аябай жакшы суроо экен. Бирок достчулук, жасап беребиз. Юрист катары мен мындай жооп берейин. Биякта жашай турган жери болсо, алдын сүйлөшүп, ошол квартирага токтогонго көзү жетсе, анан кийин өзүнүн кандай профессиясы бар, ошол боюнча жумуш тапса, ондо келгенге болот. Бизде служба миграции Кыргызской республики, при правительстве Кыргызской республики, ал жерде өзүнүн отделибиз бар, көп вакансиялар бар. Мен сунуш кылатым, ошол жерге барып эле өзүнө жумушту ошол жерден карап туруп, тандап туруп, официалдуу документтерди түзүп эле келген оңбу дейм да. Бияка келгенден кийин документтер жасап беришет, бирок ал анык болобу, кандай болот, мен айта албайм. Лучше ошо тияктан мамлекет аркылуу официаль тууралуу мындай документтерди түзүп алып келип иштеген оң болгон жакшы болот. Туура айтасыз. Чоң рахмат. Так, Жамалидин байке связьда жок окшойт. Айтыңызчы, ошол Россияда жумушка орношууда кандайдыр бир Кыргызстандан алган диплом жарайбы? По профессии ооба жарайт, бирок onun үчүн биринчи эмени өткөрүшөт. Тестирование болот, башка эмелер болот. Ошону комиссия аркылуу текшерип туруп, макулдугун берсе, иштей берет. Бирок ар бир жумуштун өзүнүн эрежеси бар. Мындай требованиясы бар. Керки иштеген жерлерде без патент, без разрешения работы иштеген укугу бар. Кээ бирки жерде биз мына Евросоюзга кирсек да, ону карабастан
работодатель талап кылат, чтобы именно ошондой документтер болуш керек экен дегенде. Чоң рахмат. Мынау карашу макуланда. Бизде мигранттар мындайда көпчүлүгү жумушка орношуп, Угулуп атат. мындайда иш берүүчүлөр, биздин мигранттардын көпчүлүгү жумушта иштеп атканда экинчи сменде иштейт, түнкүсүн иштейт, воскресный, праздничный күндөр иштешет да. Аларга мындай кошумча мыйзам боюнча төлөнүш керек да, бирок биздин ошо Россия Федерациясындагы иш берүүчүлөр аларга төлөшпөйт да. Бул договордо көрсөткөнгө алар милдеттүүбү ошо иш берүүчүлөр? Ар бир договор өзүнчө түзүлөт. Договордо көрсөтүлгөн оплачиваемые, сверхурочные жана башка эмелер көрсөтүлгөн договордочу. Если договордо ошол нерсе болсо, биз талап кылганга укугубуз бар. Эгер договордо көрсөтүлбөсө, анда биздин эмеканга акыбыз жок экен да. Эми мындайда договордо көрсөтүлбөгөн нерсени биз кандай талап кылабыз? Бул биздин жаран айтат, мен иштедим дейт, работодатель иштеген эмесиң дейт. Анда сотко барыш керек, сот гражданском порядке соттолуш керек. Сотко барып, сот аркылуу чечиш керек да бул маселени. Рахмат. Анан мынау жаңы указга ылайык мигранттардын ошо жашаган жери боюнча учету, миграцион картасы договорго ылайык гана узартылат экен да. Мындан кийин кимде договору жок болсо, ошо туура эле. Россиянын аймагында болуу убактысы узартылбайт турбайбы? Ошондойбу? Ооба. Туура. Официалдуу продление регистрации, официальное продление регистрации ошондой. Иностранный гражданин по месту пребывания или проживания, юридический адрес болобу же фактический адрес болобу барып туруп, ошол собственник же работодатель менен барып туруп, трудовой договор негизинде продление кылыш керек. Ошондо официалдуу болот. Кийинки сурооңузга өтө берсеңиз. Меники жакшы үзүлүп болбой атат. Меники негизинен бүттү. Чоң рахмат, Кубанычбек мырза. Рахмат сиздерге, ишиңерге ийгилик, аман болгула, сотурчун болсун. Сизге чоң рахмат. Бүгүн биздин эфирге убакыт тауып, биздин мигранттардан топтолгон суроолорго жооп бергениңиз үчүн ишиңиздерге ийгилик. Сиздерге саламатта болуңуздар. Рахмат, жакшы туруңуздар.